Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев 31-июлда Мир Саид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова бүгүн 1-августта Азаттык радиосуна кабарлады. Текебаев ооруканага дарыгерлердин сунушу менен которулган. Текебаев өзүн жаман сезип, саламаттыгы оорулуп кеткен үчүн эмес, дарыгерлердин сунушу менен которулду. 31-июлдан тартып текшерүүлөр башталды. Ошонун негизинде дарылануусун улантат. Азырынча конвой менен ооруканада болот. Буга чейин Атамекен партиясынын төрагасы экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүн текшертиш үчүн ооруканага убактылуу которууну анын үй бүлөсү өтүнгөн. Текебаевдин ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте да козголуп, айрым депутаттар тобу Атамекен партиясынын башчысынын ден соолугун дыккат текшерилип, зарыл болсо дарыланышы керек деген мазмундагы кайрылууда кол топтошкон. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маяковский $1 миллион пара алган деп айыптагып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев жаза мөөнөтү номер 47-абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Малдановкадагы номер 27-абакта өтүп жатат. Мынакей достор, ушундай кубанычтуу кабар. Негизи эле бул дагы Жээнбековдун дагы бир жакшы жагы деп айтсам мен жаңылышпаймын. Анткендиги достор, Атамбаевдин убагында Текебаевдин үй бүлөсү даже парламент көтөрүп кол чогултушуп Текебаевди көрсөтүп коелу десе такыр мындай көңүл бөлгөн эмес. Атамбаев булар камактан чыгарган эмес. Анткени Текебаевден аябай корккондугун аны элдин бардыгы билет. Экөөнүн чырын Текебаевди жалган жала менен камаганын дагы элдин бардыгы билет. Достор, баягы соттун толук видеосун көрсөтмөсү дагы аудиосу угуп жаттык. Ошондо бир дагы мындай факт жок да, доказательство жок, эч кандай жөндөн жөн эле же бир видео жок, же бир кол койгон жери жок, барак эч нерсе жок эле. Ошо орустардын шылууну Маяковскийдин эле айткан сөзүнүн негизинде эле камап салышты. Атамбаев шылтоо таппай издеп жүргөн, кантип камасам болот деп, акыры булар өздөрү эле уюштурушуп ушундай кылып Текебаевди камап коюшту достор. Негизи эле ушу ооруканага чыгарганы, түрмөдөн чыгарганы ооруканага аябай кубанычтуу достор. Бул дагы болсо неме Жээнбековдун ушу сыйлаганы деп билели достор. Анткени Жээнбеков деле түшүнүп билип турса керек бардыгын. Ушул ооруканадан ары дагы соттун карап ушу Текебаевди бошотот деген үмүттөрүбүз чоң достор. Текебаевди, Садыр Жапаровду чыгарса, ушу Жээнбековдун кулагына күмүш чырга кыргыз эли үчүн аябай кубанычтуу нерсе болмок. Анткени ушу Текебаевди, Садыр Жапаровдай чыныгы жигит, чыныгы патриот, кыргыз деп күйгөн, кыргызды сүйгөн адамдар бизге азыр аябай керек болуп турат достор. Анткени башка депутаттарды карап турсак, баягы бардыгы эле мурунку эле подхалимдер, ким кече Атамбаев болсо Атамбаевдин эшигин шыпырышып чуркап жүргөн адамдар азыр эми Жээнбековду уруп алышкан. Сиздики туура, сиз азаматсыз деп Жээнбековду дагы жаман жолго башташы мүмкүн. Текебаевдай, Садыр Жапаровдай адамдар болсо туура эмес жагын айтып, бетине баягы туура жолго салып турган адамдар достор. Азыр бир дагы адам жок мындай оппозицияда негизи достор. Ошондуктан Жээнбековдон кыргыз эли негизи күтүп турат. Чыгарса ушу Садыр Жапаров Текебаевди бошотуп койсо, азыр Жээнбеков аты алтын тамгалар менен тарыхта калып калат достор. Эгерде жок, чыгарбай Атамбаевдин жолун уланткан болсо, акыры эч качан жакшылык менен бүтпөйт. Биз көп президенттерди көрдүк, Бакиевди көрдүк достор, Акаевди көрдүк. Менмин деген адамдар, мына качпай мен Кыргызстандан деген адамдарды качырып эл толкуса жаман болот достор. Ошондуктан Жээнбеков эсине келип, ушундай жакшы иштерди жасап, өзүнүн аброюн дагы көтөрөт деген үмүттөрүбүз чоң достор. Сиздер болсо ушул Макси Шоу каналына жазылып, ой пикир жазып кетиңиздер. Кайсыл жерде болсоңор дагы сак саламатта аман болуңуздар достор.